ушул жак кеч майга чейин, июлга чейин жапжашыл болуп турчу эле да. Чөптөрчү двордо, эшикте, шаарда мындай калың өсүп, мунун баары жапжашыл болуп турчу эле. Быйыл байкадым, кеч эрте саргайып, анан эрте кургап атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген кыш кургак болгон, суу аз болгон жер мындай достаточно суу алган эмес да. Эрте эле чөптөр кургап кетти. Жыл сайын ушундай кургакчылык боло берет, көбөйө берет, чоңое берет. Да, Кыргызстан эмне болот мен билбейм, где-то бир 50 жылдан кийин эмне болот мен билбейм да. Бизде суу тоодон эле келет да, бизде океан жок. Да. Майдын аягына чейин Бишкек жап-жашыл болуп турат эле да. Даже май эмес, май, июнь ортосуна чейин. Быйыл күн эрте ысыйт. Чөптөр эрте кургайт окшойт. Негизи Кыргызстан ушундай өлкө экен, мындай кургакчыл өлкө да. Жылда бир эле жолу жап-жашыл болуп, татынакы болуп турат. Калган жылдары кургак болот, сапсары болуп, же болсо боп-боз болуп, ылай кир болот да. Тоо жактарды эле красивый болбосо, а так тоонун терең жагын алыш керек да, чтоб жашыл, красивый болуш үчүнчү. А так биздин өлкө ушундай экен да негизи. Постоянно кургак сапсары болуп турат или боп-боз кир болуп, чаң болуп турат да. Анан бир жылда бир эле жолу красивый болот экен, жашнака болот экен, болду.